Өзү негизи Кыргызстан тарыхында бир дагы чегара маселеси чырсыз чечилген эмес. Кытай менен дагы, Казакстан менен дагы, Өзбекстан менен дагы ушундай ызчуулар болгон. Анан азыр Тажикстанда калды, анда дагы ошол бийлик эми аракет кылды, жанагы чырсыз ушул тынч чечип койгонго. Бирок эми бир депутат чыкты дагы чыгып, эми туугандар буга каршымын, мындай болбош керек деп айтты да. Анан биз ошого мындай жок тууган, андай эмес, мындай болот деп бийлик өзү жооп берди деген ал кишиге. Анан же унчукпай койгон жок. Анан мындай башка депутаттар, башкалар ушул команда болуп эле бир депутатты тепкиге алып жатып калдык да. Анан эгерде ушундай кыла турган болсок, анда жогорку кеңеш дебейли, ошо 90 депутаттын ичинен чыккан бир депутаттын сөзүнө туруштук бере албасак, анда жогорку кеңеш дебей, аны жооштор кеңеши же болбосо макул. Орусиянын Хабаровск шаарында такси кызматында иштеген мигрант жүргүнчү кызды зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Хабаровсктун тергөө комитети маалымдады. Маалыматка ылайык 4 март күнү чакыруу боюнча келген айдоочу жүргүнчү кызды алган. Ал жолдо кетип бара жатып кызды эркине каршы зордуктаган. Бул окуядан кийин эле 19 жаштагы кыз жергиликтүү полицияга арыз менен кайрылган. Кармалган жаран Орто Азиядан барган 50 жаштагы мигрант экени белгилүү болгон. Ал изин жашыруу максатында өлкөсүнө учканы жаткан жеринен аэропортто кармалган. Учурда жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында бул кылмышка шектүү катары Борбор Азия мамлекеттеринин биринин жараны кармалды деп айтылат маалыматта. Ага карата Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 131-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон. Токмок шаардык салык кызматынын кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы менен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 6 мартта УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча мурдагы башчысы НМ, Киреше боюнча бөлүм башчысы ОЭ, салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы ЗБ жана жеке ишкер МР кармалды. Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча кызматкерлери жеке ишкер ХАнын тиешелүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу максатында бир бүтүнгө келип алышып, мамлекеттик органдарга берилген отчеттук маалыматтарды атайлап бурмалашкан. Ошондой эле республикалык бюджетке 8 миллион 500 миң сомдон ашык зыян келтирилген. Бул сумма мындан аркы тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө көбөйүшү мүмкүн деп айтылат маалыматта. Кармалган адамдар номер 1 тергөө абагына киргизилген. Учурда ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Турция элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. 7 каналдын эфирдеги убактысын сайтка саякат программасы улантат. Студияда мен Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Сузакта кой урдоого шектелип 2 кыз кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынан билдирди. Милицияга Сузак айылынын тургуну арыз менен кайрылган.
Анда 8 февраль күнү саат 22:00 чамасында үйүнүн коросунан белгисиз жарандар кирип 8 баш койлорун урдап кеткен деген билдирген. Жабырлануучуга олуттуу өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Бул факт мал уруулук беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Шектүү катары Сузак районунун 2005-1994 жылкы тургундары кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Менин жеке пикиримде соттордун айлыгын минимум $150,000 кылыш керек. Депутат Медирбек Алиев сот системасын реформалоо боюнча бүгүн жогорку кеңеште соттордун өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамын баяндап жаткан учурда сотторду реформалоо боюнча оюн айтты. Эл тараптан шайлансын дегенге дүйнөлүк практикада маселең бар. Ошол эле өнүккөн батыштын кээ бир мамлекеттеринде административный штаттар эл шайлайт. Бул реформанын катары бир деле көрсөк болот. Анан менин жеке пикирим боло турган болсо, менбе Сингапурдун Ли Куан Юзундай бир реформаны байкаштырат элем да. Маселең ал өтө кардиналдуу болот. Соттордун айлыгын минимум $150,000 кылыш керек. Минимум. И сот тармагында мурда иштеп көрбөгөн адамдарды маселең алып көрүш керек. Өлөд айтылгандай, мамлекетте инвестициялык, экономикалык, туризм багытындагы бардык жакшы жагдайлар соттун чечимдерине караша маанилүү болот. Бирок эми аны үчүн биздин коомдун дагы укуктук нигилизми, аң сезими башка багытта болушу керек. Азырынча акырын шаг за шагом этот процесс идет деген ойдомун. А жана эл шайлоо боюнча негизи дүйнөлүк практикада мындай бар. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери шаар ичинде жол тыгында турган айдоочуларга ооз ачарга тамак таратты. Жыйырма жаштагы жигит Mercedes-Benz унаасын каттуу айдап баратып, Бахунбаев менен Алыкулов көчөлөрүнүн кесилишинен маамыны сүзгөн. Унаада 21 жаштагы кызда болгонун милициядан кабарлашты. Ал эми интернет колдонуучулары жолдун так ошол бөлүгүн автоунааны каттуу айдагандыктан кырсык көп катталарын белгилешти. Айдоочу менен жүргүнчү ооруканага жеткирилген. Султанбай Айжигитов мырза, сиз үй бүлөңүз менен достук айылына барып, чегараны кайтарып жашаганга макулсузбу? Макул болбосоңуз, эмне үчүн ал жерде башка кыргыз жараны өз өмүрүн, бала чакасын, коопсуздугун тобокелге салып жашашы керек деген Медирбек Жалилов. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты урматтуу Султанбай Айжигитов байкебиз достукту бекер берип салдыңар. Баткен облусундагы, Баткен районундагы достук айылы жөнүндө сөз болот. Достук айылын бекер берип салдыңар. Ал жерде биздин ошол жерде жашаган элдерибиз кургуп турчу деп айтат да. Анан мен ошол достук айылын барып, кыдырып, бир канча жолу көрүп келген адам катары айтайын, достук айылы Тажикстандын чоң населенный пунктунан Чарбак деген биргеликте жайгашкан кыргыз айылы. Баткенден алыста тоолордун арасында жайгашкан. Ал жака баруудагы жолу татаал. Көп жылдардан бери ошол жолун курууга аракеттер болуп жаткан. Ал жерде 60 түтүндөй үй бар. Ошол 60 түтүн үй ар жолку кагылышууда, куралдуу кагылышууда баары өрттөнүп, жабыр тартып, эли качып, мындай коркунучтуу аймакта. Ал жерде согуш болгон сайын, анткени чек арада мындай Чарбак менен чектеш жайгашкан үчүн ал жерге душман бир 5 мүнөттүн ичинде эле кирип келет да.
ал жерде жашаган адамдардын эми жашоосун элестетип көрө бериңиздер өзүңүздөр. Ал жердеги адам көчөдө бала чакасы ойноп жүргөн болсо, иштеп жүргөн болсо, же шаарга кеткен болсо жумуштап, ошол 5 мүнөттүн ичинде бала чакасын куткарып чыгып кете алабы ошол достук айылынан? Футбол боюнча Бельгия чемпионатынын алкагындагы параллель өткөн беттештерде 3 дарбазачы жаракат алган. Кызыгы бул окуялардын баары 20-мүнөттө болгон. Себеби дарбазачылар орозо туткан футболчуларга колдоо көрсөтүшүп, ооз ачууга шарт түзүп беришкен. Бельгияда калыстар ооз ачуу үчүн беттешти токтото албайт. Ошондуктан дарбазачылар бул милдетти өз мойнуна алышкан. Мына ушундай жаңылыктар менен сайтка саякат программасын жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.